Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, Айкөл Манастын урпактары алыс жакындан көрүп жаткан биздин боордош, мекендеш, мен кыргызмын деген намыстуу уул кыздардын бардыгына салам. Азыркы учурда биз мынакей Ширин эжекебиздин жанында турабыз, абалын сурап дегендей Ширин эжекебиз мынакей көп жылдан бери ушул боор оорусу менен, алвео кокос илдети менен ооруп келүүдө. Кудай буйруса, мындан саналуу бир убакыт мурда эжекебиздин акыбалын коомчулукка чыгардык элек. Азыр жалпы кыргыз эли кол сунуп жардам берүүдө. Аллахтын буйругу менен каражаттар топтолуп, эжекебизге жардам берилип жатат. 12 январда Кудай буйруса ушул коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчилигинин колдоосунун негизинде Индияга ушул боорун алмаштырууга кеткен жатат. Андыктан дагы да эжекебизге колдоо керек, жардам керек. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул кайрымдуулукка чакырат элек. Ушул жерде отурган ар бир инсан, мен кыргызмын деген уул кыздарга кайрылуу жасайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды ушул Ширин эжебиздин ден соолугуна кайдыгер карабастан бардыгыбыз келип салым кошобуз деген чоң үмүттөбүз. Мынакей жан кейиткен боор оорунун айынан эжекебиз ушул жерде ушул оорунун азабын 14 жылдан бери тартып келеткен. Андыктан достор, бардыгыбыз кыргыз элибиз биригип, бардыгыбыз бир муштундай чогулсак, андыктан бул эжебиздин дагы эртең бир жакшы рахматын айтар күнүн, жылуу жүзүн дагы биз биргеликте көрүп калабыз деген чоң ишеничтебиз. Андыктан баардык дүйнөнүн булуң бурчунанбы айтор кайсы жерде болгон болсоңуз, өзүңүздүн эң баягы мүмкүнчүлүгүңүз болушунча жардамыңызды аябастан ушул азыр биздин экранда турган счеттук номерлерге эл сомбу өзүңүздүн эң акыркы мүмкүнчүлүгүңүз болсо дагы аябастан Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп бир жардамыңызды ушул тарапка жөнөтсөңүз, сиз дагы ушу жакшы ишке бир себепкер болуп каласыз деп айтмакчыбыз. Ширин эжебиз мынакей чоң оорунун айынан мынакей 7 бир тууганы бар экен. 7 бир тууганы дагы ушул өзү 8-чи болуп, өзү дагы майып болуп отурганы биздин жүрөгүбүздү кейитип отурган кез. Андыктан барыңыздарды чакырабыз. Кудайым буйруса, ушул эжебиздин ден соолугуна бир себепкер бололук, барыбыз жардам бергенге даярданалы. Кыска аралыкта 12 январь күнү ушул эжебиз сыртка боорун алмаштырууга кетет экен. Андыктан достор, барыбыз биригип, кыска аралыкта ушул мүмкүнчүлүгүбүз болушунча акчабызды топтоп берсек, көптөгөн сумма жетпей жаткан экен. Дагы бир $16,000 калган экен. Мынакей 3 жуманын ичинде кыргыз эли, Айкөл эл болуп, ушу боорубуз биригип $10,000  3 жуманын ичинде чогулган экен. Эми $16,000 калды. Кудай буйруса барыбыз бириксек, мунун бардыгы бат эле болот демекчибиз. Кудай буйруса ишеничтебиз, эжебиз жакшы болуп кетет деген ойдобуз. Саламатсыңар кыргыз элим. Сиздерге абдан ыраазымын. Мен ушу ооруп жатканымды көрүп, ар бириңер салып аткан салымыңарга, ар бириңердин берген жардамыңарга Аллахым разы болсун, бизден кайтпасын, Аллахман кайтар. Сиздерден өтүнөрүм, ушу 12-синде Индия мамлекетине пересадкага Азамат Байматов менен сапараттанган табыз буюрса, ошого жетпеген суммаларым болуп атат, жетпеген каражаттарым болуп атат. Ошо бир аз болсо дагы салымыңарды кошуп кетсеңер, абдан өтүнөт элем. Баарыбыз үй бүлөбүз менен ар бириңердин үй бүлөңөргө дуа кылып атабыз, дуа кылып турабыз. Сиздерден суранарым, өтүнөрүм, ошо 12-синен калып калбай, мени да жибергенге жардамыңарды аябагылайчы. Айланайын кыргыз элим, суранам. Ушунча күткөн, ушунча заргып күткөн операцияман калып калбайын. Өтүнөм сиздерден. Эки балам маңдайымда турат, ушу кичинекей балам өзү донор болуп берген атат. Ушу балама дагы, кызыма дагы жетим болбой жакшы
ата-энедин энесинин маңдайында турганга жардамыңарды берет деген үмүттөмүн. Ата-энем дагы, бир туугандарым дагы көздөрүн жалдыратпайт деген үмүттө болуп атабыз. Сиздерден суранам, өтүнөм. Аллахым ыраазы болсун ар бириңерге. Ар бириңердин үй бүлөңөргө тынчтык берсин, береке берсин. Эч качан оорубагыла. Оору деген түшүңөргө да кирбесин. Оорунун азабы жаман экен. Канча жылдан бери күрөшүп келатам. Бир кенедей кадам калды деп эле ойлонуп атам, бирок ошого да акча керек болуп атат. Ошол маселени, акча маселеси токтотуп койгон атат. Ошого салымыңарды кошуп, жардамыңарды аябагыла деп өтүнөрмүн. Кудай буйруса 12 январда ушул эжекебизди Индияга боорун алмаштырууга Кыргызстанда да 4-5 мекендеш менен биргеликте ушул кайрымдуулук фонд алып кеткен жатат. Багы кулак угуп, көз көрүп, бир нерсени үмүттөнүп туруп, үмүтү ишке ашпай, же болбосо аттан албай калганда бул адамдын жан дүйнөсүндөгү ушул мээриминдеги бир таарыныч, бир өкүнүч баардыгынан ушул көйгөйлүү маселе болот. Андыктан ушул аз гана убакыт күн калды. Андан кийин дагы ушул эжекебизден ат арытып, сапар алып, ошол жактан сакайып келип, бир тууганын, уулунун, кызынын жанында балдарын чекесинен сыйлап, мээримин төгүп, жалпы кыргыз элинин алдында жаркырап, ушундай энелерибиз турганына ар бир мен кыргызмын деген уулдар себепкер болушубуз керек. Бул кылып жаткан иш-аракеттерибиз бир гана Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн. Аллахым ушул муктаж болгон адамдарга жардамын Аллах аркылуу сиздер берсеңиздер, сиздерге Аллахым акыретте жана бул жашоодо 2 эселеп берет. Андыктан ушул баарыңыздарды кайрымдуулукка, мээримдүүлүккө чакырабыз жана сиздерге кайрылып жатканын себебибиз алыста болсо дагы сиздердин жан дүйнөңүздөр, мээримиңиздер, жылуу мамилеңиздерди ар дайым сезип, туюп, анан кийин кыргыз элинин алдына кайрылып жатабыз. Мынакей эне менен баланын ортосундагы сүйүү, мээрим. Энеси үчүн мынакей баласы өзүнүн боорунан жаралган энесине берүүгө даяр болуп турат. Андыктан келиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Кайрымдуулук кылайлы, колубуздан келишинче жардамды берейли. Төмөн жакта ушул Ширин эженин счеттору, байланыш телефондору, WhatsApp номеру баардыгы жазылып турат. Ошого которсоңуздар болот. Анан буга чейинки ушул биздин видео чыгып, колдоо көрсөткөн баарыңыздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.